Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала-Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин адаттагыдай эле кеч эмес программасы менен улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Айтсак, учурда айыл чарба тармагындагы өзгөрүүлөр, андагы артыкчылыктар тууралуу алдыда биз сөз кылалы деп турабыз. Биздин студиянын коногу айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскарбек Сапарбекович агайыбыз бар. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Ага, өзүңүз билгендей эле ушул учурда дүйнөдө кургакчылык болуп жатат. Мындан улам сурагым келип турат. Баягы кургакчылык болгондуктан 30% түшүм аз жыйналды деп айыл чарба тармагы билдирди. Мындан улам мына учурдагы азык-түлүк коопсуздугунун абалы кандай? Туура айтасың, Кутан. Быйылкы жылы жалгыз эле Кыргызстанда эмес, биздин ушул Борбордук Азия жана башка өлкөлөрдө дагы ушундай кургакчылык көйгөй өкүм сүрүп турат да. Ушул убакта биздин Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу кандай жагдайда, кандай чечилип жатат деген суроого мен айтар элем. Бул айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин эң негизги милдети бул Кыргызстандагы азык-түлүктүн коопсуздугун камсыз кылуу. Бул коопсуздугун камсыз кылуу деген эмне? Бул биздин Кыргызстандагы элдерибизге, кыргызстандыктарга жетишерлик деңгээлде, жетишерлик көлөмдө негизги азыктар, булар өзүңөр билесиңер, ошол дан азыктары, сүт жана сүт азыктары, тооктун жумурткасы, эт, жашылча жемиштер, эт, мына ушундай 9 азык-түлүк бар. Мына ошолор менен камсыз кылуу маселеси негизги милдет. Быйылкы жылы ошол аба райынын катаалдыгына жараша биздин ошол негизги барлык дубандарда, бирок ошонун ичинде Чүй областында дагы суунун тартыштыгы абдан катуу байкалды да. Ошонун жыйынтыгында биз ошол дан эгиндеринин 30%га жакын былтыркы көлөмгө караганда дандын жалпы дүң жыйымы азыраак жыйналды. Бизде Ысык көлдө жыйноо жүрүп жатат, Нарында башталды, Таласта жүрүп жатат мына. Бирок баардыгын баягы алдын ала эсептөөлөрдүн негизинде биз ушул 25-30% көлөмдө кемирээк жыйнайбыз деп атабыз. Бул эми кандай кооптулукту жаратат? Албетте өзүбүздүн өндүргөн дан эгиндеринин жетишсиздиги бизди сөзсүз четтен ушул дан эгиндерин жана унду алып келүүнү эрте чечим кабыл алып, эрте алып келүүгө аракетти жасашыбызды талап кылат. Биз ушул иштерди жасадык. Мен айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда негизги ушул 9 стратегиялык продуктунун ичинде дан жана дан эгиндеринин un, кумшекер, өсүмдүк майы, булар боюнча бизде албетте четтен алып келүү муктаждыгыбыз бар. Ошолордун баардыгын биз бүгүнкү күндө чечтик, өзүңүздөр билесиздер. Өкмөт мамлекеттик бюджеттен министрлер кабинетинин чечими менен, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен 1,5 миллиард сом акча бөлүнүп, бүгүнкү күндө Россиядан ошол дан азыктары сатып алынып келип атат. Азыктык буудай. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушул дан азыктарын Кыргызстанга алып келүүгө кошумча нарк салыгынан бошоттук. Экинчиси, Кыргызстанга кирип жаткан кумшекер кошумча нарк салыгынан бошотулган. Жана ошондой эле ошол өсүмдүк майы дагы Кыргызстанга кирип жатканда алына турган кошумча нарк салыгы чек арадан жана ошол продуктлар сата турган дүкөндөрдөгү дагы кошумча нарк салыгынан бошотулду. Ошон үчүн өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү күндө азыктык буудайга болгон баа дагы төмөндөдү. Кумшекерге жана суу майга болгон баалар дагы баягы кескин өскөндөн токтоп, мына бүгүнкү күндө жайдын толугундагы кезге караганда бүгүн баалар төмөнүрөөк. Мына ошентип биз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугунун эң негизги маселеси болгон бул ошол камсыздоо маселесин чечтик деп эсептейбиз. Бул жерде биз мен айтып коер элем, биздин кыргызстандыктарга бул багытта кооптонууга эч кандай жагдай жок. Себеби бүгүнкү күндө материалдык резервтердин базасында, складында дагы ушул жетишерлик көлөмдө азыктык буудай бар, кумшекер бар, жана ошол өсүмдүк майы бар.
Калган эми сүт жана сүт азыктары менен биз өзүбүздү толук камсыз кылабыз. Андан тышкары экспорттойбуз. Биз өзүңүздөр билесиздер, 1.625.000 тонна сүт өндүрөбүз. Картошка менен болсо биз өзүбүздү 2 эсеге жакын ашыгыраак өндүрөбүз. Быйылкы жылдын жыйынтыгында 73.000 тонна ошол картошканын аянттар, картошка себилген. Түшүм биздин болжолдоо боюнча быйылкыркыдан кем болбойт. Бул эмнени айтат? Бул Кыргызстандагы өндүрүлгөн картошка өзүбүздү толук камсыз кылат жана экспортко чыгарганга жылдагыдай эле мүмкүнчүлүгүбүз болот. Абдан жакшы. Агайым мына ушул айыл чарба тармагында дыйкандар элестетүү кыйын болсо керек. Эми алардын дагы бир баягы көйгөйлүү маселелердин бири кредит аз алышканы менен айтып келишет да. Эми мындан улам суроо жаралып атат. Мына ушул жеңилдетилген насыяларды жана лизингке техникаларды берүүгө, акча каражатын көбөйтүүгө бир мүмкүнчүлүк бар дыйкандарга. Бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, президентибиз буга чейин элдер менен кезиккенде, расмий маалымат бергенде дагы ошол биздин айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө болушунча арзаныраак каржылоо маселесин чечкенге аракет кылып жатат. Ошолордун бир мисалы, мисалы үчүн мына айыл чарба техникасына, тамчылатып сугарууга техникасына, жамгырлатып сугара турган техникага 426 миллион сом акча мына бөлүнүп жатат. Бул 4,5% менен биздин дыйкандарга берилет деген сөз. Мына бул биздин урматтуу президентибиздин кылган аракеттеринин жыйынтыктары. Албетте, бул абдан аз. Бирок мен айта кетишим керек, фермерлерибизге жеңилдетилген кредит 6% менен 8 жана 10% менен берилип жатпайбы? Мына бул да ушул 6 миллиард 250 миллион сом көлөмүндө. Бул жерде кайра иштетүүгө, кайра иштетүүчү мекемелер менен келишимдешип иш алып барып аткан биздин дыйкан фермерлерге жана талаачылык өндүрүшүндө пайдалана турган фермерлерибизге түздөн түз багытталган каржылоо аркылуу колдоолор. Албетте биз бул көлөмдү көбөйтүштү 22 жылдын жаз күз айларына болжоп жатабыз. Буюрса бул иштер да турмушка ашат. Андан тышкары ошол башка дүйнөдөгү башка мамлекеттерде өндүрүлгөн алдыңкы технологиялар, техника дагы ушул биздин Кыргызстанга лизинг проектиси менен келип элдерге жеткизүү максатында абдан чоң алгылыктуу иштер жүрүп атат деп айтсам болот. Түшүнүктүү. Эми агай мына ушул мындан ары ушул айыл чарба тармагындагы баягы мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эми баягы буга чейинки иштерди албетте буга чейинки министрлер ар бир адам өзү жоопту эмеспи. Эми ушул сиз министр болгон учурдан бери айыл чарба министрлигине кандай өзгөртүүлөрдү киргиздиңиз жана мындан ары дыйкандарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү түз алдында турасыздар? Өзүңүзгө белгилүү болгондой 3 февралда өзүбүздүн президентибиздин жарлыгы чыккан. Мамлекеттик түзүлүштүн өзгөрүшү боюнча ошол жерде биздин айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги болуп жаңыдан кайра түптөлгөнбүз. Биз кайрадан түзүлгөнбүз. Анын курамына мурунку мамлекеттик суу агенттиги, жер агенттиги, токой агенттиги, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттиги жана ветеринардык жана фитосанитардык инспекция, мына ушулар баардыгы чогулуп бүгүнкү күндө биздин айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин курамында. Эмнеге мындай чечим кабыл алынды? Туура ушул чечим деген суроого мен мындай жооп бере элем. Бул болуп көрбөгөндө эң туура чечим кабыл алынган. Эмне үчүн? Себеби биринчи бул биздин айылда жашаган, биздин айыл жериндеги дыйкандарыбыздын ишин жакшыртууга, муктаждыгын жеринде чечүүгө жана жанакындай бюрократиялык бир тоскоолдуктарды жокко чыгарууга багытталган чечим болгон. Бүгүнкү күндө жайыт маселесине кайрылганда мурун кандай эле азыр кандай болду. Мурун дыйкандар жайыт боюнча кайрылганда айыл чарба министрлигине келет эле, алар чече албайт. Анан токой чарбасына барат, алар да чечпейт. Жайыт комитет, жайыт департаментине барат. Анан ушинтип эле баягы дыйкандар тегеренип жүрчү да. Азыр мыйзамдардын дагы баягы долбоорлору, өзгөртүүлөрү дагы тез аранын ичинде кабыл алынып атат биринчиден. Экинчиден биздин дыйкандарга жеринде эле чечим кабыл алганга чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул жерде жалгыз эле жайыт эмес.
Бул жерде трансформация маселеси дагы тезден чечилип атат. Бул жерде каржылоо маселеси дагы. Ошол жердеги муктаждыктарды чечүү боюнча дагы, себеби айыл чарбасына байланышкан маселе токойго да тиешелүү. Жерге дагы, сууга да тиешелүү. Мал чарбасындагы маселелер ветеринарияга да тиешелүү да. Мына ошонун баардыгы бир министрликтин алдында болгондо бүгүн өтө оптималдуу, тез аранын ичинде оперативдүү чечкенге чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул биздин дыйкандарга түзүлгөн шарт. Бул колдоо деп эсептейм мен. Жакшы, эми чынында сиз жогоруда ушул жер маселеси боюнча айтып кеттиңиз. Ушул мына кече жакында эле президент Садыр Нуркожоевич дагы өзү жер маселеси, жер тилкелерин трансформациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип ага кол коюп берди. Эми бул да болсо баягы жарандардын ушул айыл чарба тармагындагы багытындагы жерлерди басып алуу дагы бул дагы бир өзгөчөлүк болсо керек, жакшы жагына чечилди десек болот да. Эми мына ушул айыл чарба министрлигинин структурасына олуттуу өзгөрүүлөр киргизилди деги эле жалпы министрликтин структурасы жөнүндө бир аз токтолуп кетсеңиз. Мен эми азыр айтпадым отан. Ошол 5 мурун өзүнчө мамлекеттик агенттик дегендер барлыгы бүгүнкү күндө айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин курамына кирди. Бул жердеги олуттуу өзгөрүүлөр жеринде баягы бирдиктүү терезе деген аталыш менен дыйкандарыбызга барлык баягы көйгөйлөрүн чечип бере турган шарт түзүүнүн эң негизги биринчи кадамы болду. Бул бир. Экинчиси биздин айыл чарба өндүрүшүнүн, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү, айыл чарба малдардын продуктивдүүлүгүн көтөрүүгө түздөн түз иш алып барганга мүмкүнчүлүк болду. Бир. Экинчиси бул жана биздин жайыттарыбыз деградация болуп атат деп атабыз. Аны башкарууга мүмкүн болбой, ар кандай бир оорчулуктар, көйгөйлөр пайда болду деп атабыз буга чейин. Мына ошолорду дагы оңдоого. Үчүнчүсү биздин ирригациялык фонд. Бул абдан чоң фонд. 5891 километр чарба аралык каналдар. 18.000 километр бул чарба ичиндеги каналдар. Бул суу курулмалар, бул суу сактагычтар, мына ушулардын баарын эсептеп келгенде, булардын баарын баягы чогулуп алып, пландуу ремонттоо, пландуу вегетацияга даярдоо маселелери мындай бир чечим менен кабыл алынгандай болуп, баягы тескөө, кароо, иштетүү жумуштары бул бирдиктүү жумуш жүргүзүлүп, абдан эффективдүүлүгү жогорулады. Жакшы, эми маегибизде агай мына ушул айыл чарба багытындагы бул үрөндөр боюнча уланталы. Эми Кыргызстан Египеттен сапаттуу картошканын үрөндөрүн сатып алууга кызыктарбы деген суроо жаралып атат. Анткени мына ушул сапаттуу үрөн алуу боюнча кайсы өлкөлөр менен да келишимдерди түздүңүздөр, ушул боюнча бир кененирээк токтолуп кетсеңиз. Эми бул Египеттен келе турган картошка аякы 2 күндүн ичинде социалдык тармактарда абдан мындай бир чоң талкууну жаратты да. Ал талкуу ушул тармакта кесипкөйлүгү төмөн адамдардын ойлоп чыккандары да. Эч качан акыл эси ордунда болгон айыл чарба министри чет мамлекеттен Кыргызстанга азыктык картофель алып келбейт. Себеби Кыргызстан өзүнө жеткенден 2 эсе көбүрөөк картошка өндүрөт. Анын алып келиштин кажети жок. Тескерисинче биз экспортту көбөйтүшүбүз керек. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Ал эми үрөндүк картошка жөнүндө сөз болгондо, албетте биздин дыйкандарга түшүмү жогору, сапаты жакшы, баягы даамы жакшы болгон картошканын сортторун алып келиш бул министрликтин милдети. 3 күн мурун мен ушул Египеттин толук ыйгарымдуу элчиси менен кезигип сүйлөштүк. Ошол жерде карасаңыздар, Египет 3,6 миллион тонна картошка өндүрөт экен. Түшүмдүүлүгү биздикине караганда алдаганча жогору. Сүйлөштүк, мен айттым, сиздерде бүгүнкү күндө заманбап сортторуңуздар болсо, алып келиңиздер, биз Кыргызстанда текшерелик, бизде атайын тармак бар, атайын департамент бар, аны текшерет. Эгерде биздин Кыргызстанга жарай турган болсо, анан үрөнчүлүк чарбалар аркылуу көбөйтүп, анан биздин дыйкандарга жеткизет. Анан эми ушул үрөндүк картошканы алып келишти сүйлөшүп атсак, биздин кээ бир жарандарыбыз кошок кошконго чейин барды да, эс кайран картошкабыз. Бул эми туура эмес деп эсептейм.
аны ким жазса дагы мен сөзүмдү угуп коюш керек. Бул туура эмес. Элди жөн эле удургутпаш керек. Өзү деле бүгүнкү күндө жакшы сөз азыраак. Жакшы сөздү айтканды үйрөнүш керек. Мейли ал катардагы жаран болсун, мейли ал келечекте саясатчы болом деген адам болсо да. Мен кайталап коем. Эч качан Кыргызстанга чоң көлөмдөгү азыктык картошканы импорттобойбуз биз. Ал эми жана үрөндөр боюнча сурап калдым. Мына бүгүнкү күндө дан эгиндери боюнча дагы мына Өзбекстандан былтыр келип, мына быйыл жаздан баштап мен ошол жерде чогуу жүрүп көрүп, ар бир дүйшөмбү сайын сүйлөшүп атып көрдүк. Мына барып өзүм комбайнга отуруп алып чаптырдым. 81,7 центнер буудай алынды. Мына былтыр 25 центнер болгон биздин Кыргызстан боюнча. Бул 4 эсе жогору деген сөз, 3,5 эсе жогору деген. Мына ошондой сортту Асыр, Давыр деген 2 сорт Өзбекстандан. Мына азыр эле 1 саат мурун видеоконференция связь кылдык өзбек туугандар менен. Алар жүктөп атышат азыр. Бизге 1000 тонна үрөндүк буудай, жогорку репродуктивдүү. Бул бир маселе. Экинчиси, жакында эле Россияда барып келишимдешип келдик. 2,5 тонна Россиянын, Краснодардын селекциясынын алдыңкы селекционерлердин сорттору. Булар ошол 80, 90, 100 центнерге чейин берген сортторду Кыргызстанга алып келебиз деп келишимдешип, азыр акчасын которуп атабыз. Ал жерден 2,5 тонна элита, супер элита үрөндөр келет. Ошолорду көбөйтүү менен биз Кыргызстандагы фермерлердин үрөнү сапатын оңдойбуз деп атабыз. Бул башка, бул мал чарбасында да ушундай иштер жүрүп атат. Ар бир кыргызстандык, ар бир адам билет. Айыл чарба өндүрүшү бул баягы машина эмес да, отуруп алып эле от алдырып алып айдап кеткидей. Такыр болбогондо жазында сээп 6 айдан кийин чабат да. Мал чарбасында 2 жылда көрөт бери дегенде түшүмөт. Анан 5 айдан кийин эле анан канакей деп кыйкыра берсек, андан жыйынтык чыкпайт. Жакшы, эми агай өзүңүз билесиз, мынакей айыл чарба тармагында бир топ алгылыктуу иштер жасалып жатат десек болот. Алардын бири мына ушул ветеринардык, карантиндик ветеринардык бекеттер. Мына ушул тармакта бүгүнкү ушул пункттардын милдети кандай болуп турат, кандай иштерди алып барып жатат? Бизде мен адеп жумушка келгенде, анализ кылганда эпизоотиялык ахвал, малдын оорусу кышындагысы. Анан Кыргызстанга келип аткан малдардын контролу абдан чоң көйгөй болчу да. Биз ойлонуп кандай чечим кабыл алабыз дедик. Мында чет мамлекеттен келген малдар негизи контрабанда жолу менен, макулдашуу жолу менен Кыргызстанга кирип, анан тарап кетип аткан да, Өзбекстанга сатылып кетип аткан. Биз буну ойлонуп мындай чечтик. Биринчи, Кыргызстанга импорттолуп аткан малга кошумча нарк салыгын алып салдык. Бул эмнеге алып келет? Бул биздин жанакыл импорт мал менен алектенген биздин ишкерлерге шарт түзүп берүү. 12% арзан да. Бир. Экинчи, ошол сапаттуу малды биздин дыйкандар сатып алам десе, анда түздөн түз 12% арзан сатып аласыңар деген шарт. Бул биринчиси. Экинчиси, чек арадагы жанакында алганда коррупциялык схемаларды жокко чыгардык. Мына ошол ишкерлер айтып атты да мага. Мына урматтуу министр, биз чек арадан өтүп атканда дейт, бир машинеге жанакындай ар кандай бир ишкерлер шылуундарга 30 000 төлөчүбүз дейт. Азыр чек арадан өтүп атып 1 сом акча төлөбөйт. Келет, жана карантиндик станцияга кирет, малын түшүрөт. Ал жерде 24 саат ветеринардык инспектор, ветеринардык врач анализин алып, баягы учетко киргизип, Кыргызстан СИОШ дейт, ошого киргизет, анан вакцинация кылат. Андан кийин анан толук пакет документин берет колуна, мынакей. Урматтуу ишкер, эми Кыргызстандын кайсы жерине барбасаңыз дагы сиздин малыңыз ден соолугу таза, вакцина алган, башка малга да, адамга да зыяны тийбейт. Ушул эле кагаз менен экспорт кылып Өзбекстанга алып кетем десеңиз дагы мынакей шарт деп түзүп бердик. Мына биздин ишкерлер ушунчалык ыраазы. Себеби барлык коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жок кылдык биз. Ошону менен биздин Кыргызстандагы айыл чарба малдарын оңдогонго чоң мүмкүнчүлүк пайда болду да. Түшүнүктүү.
Аскарбек Сапарбекович, эми соңку суроолордун бири болсун. Мына биз жогоруда ушул программанын башында айттык, мына ушул дүйнөдө кургакчылык болуп, суу тартыштыгы жаралып атат депчи. Эми быйыл кургакчылык болгондуктан мына суу суу дыйкандарга бизде дагы жетпей калган маселелер болду. Эми суунун үнөмдүү жана туура бөлүштүрүү боюнча министрлик, мына ушул сиз жетектеген министрлик бүгүнкү күндө кандай пландарды түзүп жатасыздар? Ушул боюнча токтолсоңуз. Биринчи суун үнөмдөө бул чарба аралык каналдардан башталат. Алардагы тазаланышы, алардагы курулмалардын сууну жоготуудан алыс болуп, жакшы курулушу, жакшы ремонттолушу. Мына ушуну жылыга жазда, кеч жазда баштачу элекпиз. Мына быйыл 100 миллион сом акча мына биздин министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан колдоп ушул акча чечилди. 100 миллион сом акча. Биз быйыл күздө баштайбыз деп атабыз. Ремонтту бир. Экинчиси, жана мен айткан лизингке тамчылатып сугаруу боюнча дагы, жамгырлатып сугаруу боюнча дагы шаймандарды Айылбанк аркылуу лизингке алса болот. 4,5% менен. Мына ал сентябрь айы менен башталат. Эмки жумада биз бул жуманын эмки жумада биз Кыргызстандын ар бир областында семинарларды өткөзөбүз. Ошол жана тамчылатып сугаруу боюнча, жамгырлатып сугаруу боюнча шаймандарды алып келген компаниялар келип презентация кылат. Ошондо биздин элдер каалагандай тандап алат. Нак акчага албайт, лизингке алат. Ал бир. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө биз дыйкандарга айтып атабыз. Мына азыр дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Биз күзүндө сугарышыбыз керек. Күзүндө. Мына азыр суу бар бардык жерде. Ошол сууну текке кетирбей, көп жылдык чөптөрдү сугарыш керек. Күзгү айдоонун алдында сугарыш керек. Мындай эле тоңдурма кылып да сугарышыбыз керек. Биз күздө кар түшкөнгө чейин тынбай сугарышыбыз керек талааларыбызды. Ошондо эмдиги жылы дагы суу тартыш болсо, быйылкыдай көйгөй болбойт. Бул анан эң негизгиси жанакыл бүгүнкү күндөгү сугат суусун үнөмдөп пайдалана турган технологияларды Кыргызстанга киргизишибиз керек. Бизде Кыргызстанда 2876 насос бар. Тереңден суу сорулуп турган скважиналар бар. Мына ошолорду инвентаризация кылып бүттүк. Эми буюрса ошолорду айыл өкмөттөр, акимдер, областын губернатору болуп баарлап, жазга чейин бир тобун ишке киргизишибиз керек. Алар да кошумча суу берет. Булар акыркы 30 жыл иштеген эмес. Мына ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын пайдаланып атабыз да азыр. Жакшы, ага келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ишиңиз ар дайым ийгиликтер болсун. Эми ушул учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берели. Ушул дыйкандарга, жалпы кыргызстандыктарга болгон кайрылыш болсо. Урматтуу мекендештер. Быйылкы айыл чарба жылы Кыргызстандын дыйкандары үчүн оңой жылдардан болгон жок. Бирок ошентсе дагы сиздер, урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештерим, белиңиздерди бекем бууп, ушул жаз, жай, күз убагында өзүңүздөрдүн абдан чоң ишкерлигиңиздерди, аракетиңиздерди көрсөттүңүздөр. Күздө дагы себиле турган эгиндерге көңүл буруңуздарды чакырам. Жаңы сортторду, жаңы технологияларды пайдаланыңыздар. Мына ошол бизди келечекте жакшы ийгиликтерге алып барат. Ал эми мына эртең жакында өзүбүздүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы келатат. Урматтуу мекендештерим, баардыгыңыздарды эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен жалпы Кыргызстандын айыл чарба кызматкерлеринин атынан куттуктайм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, мамлекетибизде бакубатчылык, токчулук, тынччылык болсун. Биз жакын караларда ошол өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулушубузду тилер элем. Ол ковид пандемиясынан алыс болуп, ден соолукта болуп, ийгиликтүү болуп, аманчылыкта, тынччылыкта өмүр сүрөлүк, Кыргызстаныбызда бакубатчылык болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизди дагы ошо келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыз менен куттуктайлы. Иштериңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда кеч эмес программасынын жүрүшүндө айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскарбек Сапарбекович менен мына ушул айыл чарба тармагындагы өзгөрүүлөр, жетишкендиктер тууралуу сөз кылдык. Ал эми сиз көргөн Ала Тоо 24 маалыматтык каналынын кеч эмес программасы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуздар.